Өлкөдөгү орчундуу окуялар маанилүү маалыматтар менен тааныштырып, 7 каналдын түз эфиринде кабар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү маалыматтардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын бардык аймактарында жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салынат. Өзгөчө мамлекеттик кызматкерлердин ишканаларына толук өткөрүлбөш керек деген тыюу салынып жатат. Четтен алынган каражаттын 17 миллиардка жакыны айлык акы, пенсия, жөлөк пулга жумшалган. Өкмөт саны бар, сапаты жок мамлекеттик кызматтардан тез арада арылуусу зарыл. Менимче бир 7-8 министрлик жетет. Агенттик, комитет дегендер баары жоюлуш керек да. Адалсынган мамлекеттик кызматкерлердин үйүнөн 6 камандын башы чыгып жатат. Мамлекеттик кызматка келип кымырып жегендер катарынан камалууда. Эгер коррупция жок болбосо, Кыргызстан мынчалык сазгалатпайт болчу. Кыргызстан кедей өлкө эмес, тоналгон өлкө деп айтып эле жүрбөйбүз. Өкмөт жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салат. Буга коронавирус илдетинин жайылышынын алдын алуу максаты себеп болууда. Күн сайын илдеттен каза болгондор катталууда. Ал эми жуктуруп алгандардын саны 300-400дөн ылдый түшпөй жатат. Демек, абал кооптуу бойдон сакталууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө COVID-19 дарылоодо колдонулган дары-дармектердин 2-3 айлык запасы бар экенин өкмөт расмий билдирип жатат. Жакында материалдык резервтер фонду тарабынан дагы 250 миллион сомго дары-дармектер сатып алынары да белгилүү болду. Кыргызстанда кечээден бери коронавирустан 6 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын 5-өө Бишкек шаарынын, 1-өө Ош облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1251 адамга жетти. Бир күндө 495 адам илдеттен айыгып чыкса, вирус дагы 427 адамдан табылды. Оору жуккандардын жалпы саны 71171 кишиге жетти. Ага ылайык адаттагыдай эле ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Жаңы катталган учурлар: Бишкек шаарында 178, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 94, Ош облусунда 36, Талас облусунда 13, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 35, Жалал Абад облусунда 23, Баткен облусунда 28 учур катталган. Бир суткада илдет жуктургандардын жалпы саны 427 адам. Азыр ооруканада 2861 адам жатат. Дагы 3832 бейтап үйдөн дарыланууда. Учурда коронавируска каршы Россиядан чыгарылган Спутник 5 вакцинасын алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө вакцинанын көлөмү, алып келүү боюнча графиктер, Кыргызстанда каттоо процедурасынын баары иштелип чыккан. Россияга биздин эксперт адистер барып, Москва шаарында Спутник 5 вакцинасынын клиникалык сыноо процесстери кандай өтүп жаткандыгын көрүп таанышып келишти. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан башка мамлекеттердеги даярдалып жаткан вакциналардын эффективдүүлүгүнө да байкоо салып жатат. Ошондой эле пневмония менен ооруган бейтаптарды ооруканага жаткыруу үчүн компьютердик томографиядан өтүү керек деген талап алынды. Буга чейин эл ичинде компьютердик томографиянын баасын түшүрүү маселеси көтөрүп келген эле. Өкмөт азыркы учурда 7 облуска бирден бир компьютердик томограф алып келүү боюнча пландарыбыз бар. Донорлор табылган, сатып алуу иштери боюнча процесстер жүрүп жатат. Ошол эле учурда бейтаптарды госпиталдаштыруу, компьютердик томографка түшүрүү келүү боюнча талап жок кылынды. Оорулар оорунун симптомдору боюнча гана кабыл алынат. Өкмөт жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салат. Буга коронавирус илдетинин жайылышынын алдын алуу максаты себеп болууда. Өкмөттүн бул талабы мамлекеттик ишканаларга, аймактардагы жергиликтүү башкаруу органдарына да каттуу эскертилди. Жаңы жылдык кечелер өзгөчө мамлекеттик кызматкерлердин ишканаларына толук өткөрүлбөш керек деген тыюу салынып жатат. Жалпысынан корпоративдерди токтотсок туура болот деген ой пикирдебиз. Өлкөдө коомдук иш-чараларды өткөрүүгө 1 декабрдан тарта аймактардагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша расмий түрдө уруксат берилет. Анткени кийинки айдан тарта экономикалык чектөөлөр жөнүндөгү өкмөттүн 17 мартындагы токтому күчүн жоготот. Ал документте төмөнкү жайлардын иштөөсүнө чектөө коюлган.
Маданий, спорттук, илимий, үй бүлөлүк жана эскерүү иш-чараларына, көңүл ачуучу жана оюн зоок мекемелерине, соода борборундагы оюн зонасына, кинотеатрларга, интернет-клубтарга, коомдук тамактануучу жайларда 50 адамдан көп отурууга акырындык менен уруксаат берилет. Облустардагы жана шаарлардагы атайын түзүлгөн штабтардын чечими менен ошол региондордогу эпид кырдаалга жараша иш-аракеттер жандандырылат же чектелет. Бирок толугу менен жабылбайт. Мындан ары биз чек аралардын ачышы боюнча иштеп жатабыз. Экономикабызды кайра акырындык менен жандандыруу багытында иштеп жатабыз. Мындан ары жоопкерчилик аймактардын жетекчилерине жүктөлдү. Ошондой эле ар бир регион жана облустун бийлик башчылары эпидемиологиялык кырдаалга жараша өз алдынча чектөө же уруксаат берүү боюнча чечим кабыл алат. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош. Бишкек шаарында быйыл жаңы жылдык концерт жана салют уюштурулбайт. Бул туурасында кала мэри Балбак Төлөбаев Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында символикалык түрдө балаты коюлуп, анын оту 10 декабрда күйгүзүлөт. Жаңы жылдык ёлка боюнча, балаты боюнча 10 декабрда Кудай буйрса акырын символикалык түрдө балатыны күйгүзөбүз. Менин жеке оюм ушундай кыйын убакта мурункудай кылып, площадьта мындай концерт уюштуруп салют аттырбайлы деп чечтик. Концерт коеюн десем эле 4 миллион сом керек экен. Ошондуктан мындан биз отказ берип атабыз. Еще эпик ситуация оор болуп атканда балатыны күйгүзүп коюп эле ошондой шарт түзүп беребиз. Мурунку колдон келген мурунку жасалгалар менен деле жасалгалайбыз. Бул жолу бизди жаман көрбөңүздөр. Колубуздан келишинче акча коротпой жасалгалап, ошол акчаны экономдоп, андан көрүп башка пайдалуу нерсеге жумшасак деп ойлойбуз. Концерт бердирбейбиз, салют аттырбайбыз. Ушундай болгон үчүн туура түшүнөт деп ойлойбуз. Садыр Жапаровдун оппоненттеринин айтып жаткан жүйөлөрү жана каралуулору суу кечпейт. Мындай пикирлерин өлкөнүн бардык облустарынын тургундары айтып жатышат. Элдин мүдөөсү менен келген Садыр Жапаровго каршы чыгып жаткандар тескерисинче ага көмөктөшүп, өлкөнү өнүктүрүү жолдорун ойлоого тийиштешет серепчилер. Бири-бирине душман болуп каралагандан эч ким пайда таппай тургандыгы айтылууда. Коомчулуктун пикирин кабарчыбыз Мерим Ташыбекова угуп келди. Никто не имеет права таким методом, такой силой проводить Конституцию. Өлкөнүн саясат айдыңындагы тирешүүлөр жана компроматтар согушу шайлоо алдындагы каралообу же өздөрүнүн 40 жыл мурдагы кыңыр иштеринин бет ачылуусунан кооптонуубу? Коомчулукта ири саясатчылардын алыстан туруп алып акыйнек айтышканы сырттан карап турган адамдарды да ыңгайсыз абалга кептеп жатат. Мындай бир тараптуу айыптоолор Садыр Жапаровдун дарегине Конституциянын жаңы долбоору жарыяланган күндөн тартып айтылып келген. Ал айыптоолор менен куру дооматтарга берген жообу талкууну ого бетер кызыткан. Саясатчылар Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсундагы ар бир сөзүнө жооп кылып актанып гана тим болбой, өзүн каралай башташты. Анын сөзүнө реакция жасагандардын бири Каныбек Иманалиев Садыр Жапаровдун билим деңгээлине сын тагып, Дене тарбия институтун сырттан окуп бүтүргөн билимсиз адам бийликке келбеши керек деп эсептейт экен. Ошондой эле ал ысык көлдүктөргө тентек уулуңарды алып кеткиле деп суранганы сынга кабылууда. Биринчиден Каныбек Иманалиев абдан трибалистик көз караш менен айтыптыр. Бұл мындай нерсеге Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына барам деген талапкердин айтуусу өзү мындай айтканда, жумшак айтканда маданиятсыздыгы. Катуураак айтсаң, бул трибалист эч качан президент боло албайт. Эми жер-жерге бөлүнүүнү аз келгенсип эми биз, сен кыргыз эмессиң, калмаксың, же оруссуң, же өзбексиң деп бөлүнүүгө барыш керекпи? Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсу боюнча реакция жасагандардын бири Абдил Сегизбаев маалымат каражаттарынын бирине интервью берип жатып, Садыр Жапаров Ата журт партиясынан депутат болуп келип, коррупция менен күрөш боюнча комиссар болгонун эске салган. Бакиевдин тушунда саясий буйрутма менен өлтүрүлгөн 60 адамды мисал кылып, супер президенттик башкаруунун кесепети деген пикирди кыйыткан. Андан тышкары өлкөнүн байлыктары 150 саясатчынын колунда экендигин айткан. Эгерде Абдил Сегизбаевдин картотегинде 150 ошол уурулардын, коррупционерлердин фамилиялары болсо, аты жөнү болсо, анда алып чыксын. Ошолор төксүн
тышкы карыздан кутулалы Кытайдан. Жерибизди бербейли. Мына ошону Абдисегизбаев азыр жасай албаса, анда кечирип коесуңар. Бул генералдын сөзү эмес. Чыныгы генерал айттыбы? Сразу көрсөтөт ошол фамилияларды. Кабыл алам десе элимде, анда бул конституция догма болуп калат. Вообще өзгөртүп киргизе албайбыз. Өзгөртүп түзөтүүлөр ала албайбыз эч качан. Өзгөртүп түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Конституциянын жаңы долбооруна караманча каршы болуп, аны Садыр Жапаровдун демилгеси катары көрсөтүүгө далалат жасагандардын башында Өмүрбек Текебаев жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү турат. Алардын мынтип чындыкты бурмалап, элге тескери маалымат берип жатканынын себебин айрымдар 2010-жылдагы июнь коогалаңында орун алган былык иштери боюнча укуктук баа берилип, жоопкерчиликке тартылуу коркунучу болушу ыктымал дейт Жылдыз Жолдошова. Алар бир гана ошол Садыр Жапаровдарды акыйкатсыз камаган. Бул бир эле Атамбаев жасаган эмес. Мына ошону билишет. Мына ошонун камалышына түздөн түз тиешеси бар убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү. Мен айрым мүчөлөрү деп айтып атам. Ошону менен бирге ош окуясына ким күнөөлүү болсо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн. Алар жоопкерчилик келе жатканын сезгендиктен бүт күчүн жумшап атышат. Садыр Жапаровду президенттик тактыга барып отуруп калбашы үчүн абдан чоң каршылыктарды көрсөтүп атышат. Элим, мына ошол каршылыктарга силер гана туруп бере аласыңар. Өмүрбек Текебаев бул аптада жогорку соттун чечими менен депутаттык мандатынан ажыратылды. Буга активист Темирлан Ормуковдун сотко арыз менен кайрылуусу себеп болгон. Текебаев өзүнө карата чыгарылган сот өкүмү жокко чыгарылганын жүйө кылып, коррупция беренеси боюнча соттолгондон улам ажыраган мандатын кайтарып алуу боюнча арыз берген эле. Ал арызы канааттандырылып, Текебаев аз убакыт кайрадан депутат болууга үлгүргөн. Судебный жумушу жабылган эмес да, аны жабылбаса, ал мындай айтканда жумуш жабылбаса бербеш керек эле да. Даже мо комиссия, борбордук комиссия баардык штаб менен кетиш керек да, себеби кечеги шайлоодо дагы ошолордун жүзүнөн болду да, эл көтөрүлдү. Ошон үчүн мен ойлойм, туура эмес деп ойлойм. Бул Текебаевдин кылып атканычы, бул Текебаевдин командасынын кылып атканы. Мындай акылын жыйнаш керек да, эси барындачы. Бир соттолуп чыкты. Соттолуп чыккандан кайра мандатын бергени мен түшүнбөй калдым да ал. Немени берди го? Садыр Ниязов. Неме? Садыр Шерниязов. Аны бергенде дагы каршымын. Себеби ал 30 жылдан бери эч нерсени чечпей келатат. Ошо Текебаевдин мыйзамы бизди Кыргызстанда отургузуп койду. Бул мыйзамды жазганы үчүн муну депутаттын мандатын алган эң туура болду деп ойлойм да мен. Мандаты алыныш керек эле, мандаты берилбеш керек эле. Анын себеби соту бир жаңсыл болуп чечилген эмес да. Элдин баарынан эле сураштырып атабыз, элдер бири-бирин тим эле куттуктап атышат. Текен мүзү сынды деп элечи. Өмүрбек Текебаев Маевский боюнча теге Мегаком $1 миллион алдыбы албадыбы аны укук коргоо органдары карап атышат. Бирок ошол Мегаком маселеси боюнча Калиева Гүлбара жогорку соттун төрайымынын жардамы менен кутулуп кетиши мүмкүн. Бирок Өмүрбек Текебаев ош окуясы боюнча, ошондой эле убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү ош окуясы боюнча сөзсүз түрдө жоопкерчиликти тартышат. Мыйзам ченеминде. Анткени мына ушул нерсени бүт карапайым эл, жабыр тарткан эл мына ушуну талап кылып атат. Садыр Жапаровдун дарегине саясатчылар тарабынан айтылып жаткан айыптоолор суу кечпейт дешет эксперттер. Андыктан бардык тараптар күчтөрүн бириктирип, эл мүдөөсү менен келген Садыр Жапаровго көмөктөшүүлөрү керектиги айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек. Москва шаарындагы саясий социология илим изилдөө институту өз демилгеси менен кыргызстандыктардын шайлоо артыкчылыктары боюнча социологиялык изилдөө жүргүзгөн. Сурамжылоо республиканын бардык аймактарында жана Бишкек менен Ош шаарларында 18-25 ноябрь күндөрү жүргүзүлгөн. Сурамжылоого 18 жаштан улуу 7088 киши катышкан. Сурамжылоо телефон аркылуу жүргүзүлгөн. Сурамжылоого бир үйдөн бир гана адам катышкан. Катышкандардын 53% эркектер, 47% аялдар болгон.
Социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы. Эгерде Кыргызстандын президентин шайлоо келе жаткан жекшемби күнү өткөрүлсө, сиз шайлоого бармак белеңиз деген суроого сурамжылоого катышкандардын 84,5% ооба деп жооп берген. 10,6% шайлоого барууга даяр эмес экенин айтса, 4,9% жооп берүүдө кыйналган. Доош берүүгө барам дегендердин көбү Ысык көл, Баткен жана Нарын облустарында болгон. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда шайлоочулардын доош берүүсү аз болору күтүлүүдө. Кыргызстандыктардын шайлоо артыкчылыктары төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү. Биринчи орунда президенттин мурдагы милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 59,11%. Экинчи орунда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 3,23%. Үчүнчү орунда парламенттин экс-спикери Канат Исаев 0,86%. Кыргызстандыктардын 21,57% кимди тандай турганын азырынча чече электигин билдирген же социологдордун суроолоруна жооп берүүдөн баш тарткан. Сурамжылоого катышкандардын 9,49% бардык талапкерлерге каршы доош берерин айтышкан. Депутат Каныбек Иманалиевдин айтымында Садыр Жапаровду фейктердин армиясы колдойт. Саясатчы катардагы элдерге эмес фейктерге ишенип жатканын айтууда. Алар депутат Иманалиевди каралап жатышыптыр. Мындай деп айтууга канчалык негиз бар? Чындыгында фейктердин артында кайсыл саясий күчтөр турат? Мүмкүн Каныбек Иманалиевдин өзүнүн фейктери Садыр Жапаровду коомго жаман көрсөтүү аракетин көрүп жаткандыр. Кененирээк кийинки материалда. Садыр Жапаров бүгүн таянган күчтөр бул фейктердин армиясы интернеттеги. Депутат Каныбек Иманалиевдин айтымында Садыр Жапаровдун таянган күчү бул фейктердин армиясы. Каралоо, жамандоо, абийирге шек келтирген, пикир калтырган фейк аккаунттар Жапаров аренага чыккандан кийин пайда боло баштаган. Мына ушул анализге таянуу менен депутат Садыр Жапаров элге эмес фейктерге ишенип жатат деген тыянакка келген. Анын черный армиясы ошолор. Алар жүзүн ачпайт. Алар фамилиясы ким экенин билбейт. Алар бетме-бет монтип экөөсү сыяктуу отурбайт. Мындан улам биз өзгөчө актуалдуу болуп жаткан Facebook жана Instagram түйүндөрүндөгү аккаунттарга байкоо салып көрдүк. Соц тармактарда белгисиз аккаунтка бекинген эмес, тескерисинче жүзүн ачык көрсөтүп кайрылуу жасаган карапайым тургундардын видеолору көп кездешет. Мындай ачык пикир калтыргандардын басымдуусу Садыр Жапаровду колдоого алгандыктарын айтышууда. Жолдош Каныбек Иманалиев, сиз кичине ары сүйлөп атканда кичине ойлонуп, фильтровать этип сүйлөшүңүз керек. Просто окуп алып күлкүм келди да, иштарлыктын дагы чеги болот да. Эми Садыр өз башын сайып коюп иштейм десе, аны жамандап атасыңар. Бул элди жамандаган менен, элди басынткан менен карапайымсыңар. Четкий статья бар. Это ущемление прав граждан, да? Кызыгы алардын арасында кыргыз жарандары гана эмес, чет элдиктер да бар. Кыргызскому народу, что наконец-то пришло перевороты. Я так благодарен за человека Садыра Жапарова. Садыр Нуркожаев. Садыр не за что отурду түрмөдө? Балким булардын баарын интернет мастерлери атайын уюштуруп ушул сыяктуу видеолорду жайылтып жатат деген ой келет. Мындан улам чындыгында эле коомчулуктун басымдуу бөлүгү кимди колдойт? Кичинекей жана жөнөкөй экспертиза катары көчөдөгү элдерден сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Саясатка анча деле кызыкпайм, бирок Кудайдан тилейм, намазда өзүм ушу Садыр Жапаровду акыркы үмүтүбүз эле, элдин акыркы үмүтү эле Садыр Жапаров болуп калды деп ойлойм да. Садыр Жапаровду эл шайлады. Түрмөдөн алып чыгып алып келип отурду. Ошого эле маани бериш керек да. Эмнеге түрмөдөгү адамды алып келип отургузду? Мүмкүн ишеничсиз адамдар. Элдер билет бардыгын. Мен ойлойм, жаңы мына адамдар келиш керек да. Жаңы адамдар келиш керек. Анда Иманалиев айтып жаткан фейктердин артында кимдер турат? Facebooktун активдүү колдонуучусу Акбалык Жумалиева алардын артында такыр башка тараптар болушу мүмкүндүгүн айтат. Мурунку эмеде шайлоодо азыр билбедим, мурункуда айтышкан. Эми ким экенин айта албайм, бирок ошо ишенгем да. Же кандай күбө болгонсузбу? Жок, күбө болгон жокмун. Бирок мындай сразу көйүп кеткен троллдорчу, аябай көйүп кеткен. Шайлоодон 1-2 ай мурунчу. Мен жакында эле бир жаздым эле, биз эч кимибиз ошол фейктердин бардыгын игнор кылып, достукка такыр кабыл албай, ошолордун баарыбыз тегиз ошолор менен күрөшсөк, анда жакшы болмок да.
Демек, фейктерди бир саясий фигурага же топко таңылуу абсурд. Ошол эле Мадымаров, Жапаровдарды колдогон адамдар эмес. Тескерисинче аларды коомчулукка жаман көрсөткүсү келгендер же ортого чок салууну көздөгөндөр. Аны менен катар баш ал десе бөрк алган жана фанатизм пайда болгондугун эске алуу керек. Алардын максаты ошондой болуп атат да. Мисалы үчүн эки тарапта азыр мындай Жапаров менен Мадымаровду карасак, ошол экөөнүн тең адамдары болбошу мүмкүн да. Ортодон эле ошол экөөнү уруштура турган адамдар болушу мүмкүн. Мен кээ бирки нерселерди байкап атам. Экөө тараптан деле эмес, ортодо эле экөөнү тарапты уруштуруп, мындай экөөнүн ыркын кетире турган нерселерди жайгаштырып атышат да, бирин-бирине жаман көрсөтүпчү. Алардын максаты ошондой болуш керек. Өлкөдө жалган маалымат тараткандарга карата бирдиктүү мыйзам каралган эмес. Бирок фейктерден жабыр тарткандар тиешелүү күч түзүмдөрүнө арызданса, жашырынган аккаунттун артында турган адамды таап, моралдык жоопкерчиликке тарта алат. Ал эми жалган маалымат тараткан болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бирок Кыргызстанда фейктерден зыян тарттык дегендер көп болгону менен алардын үстүнөн арызданган жагдайлар дээрлик жокко эсе. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү секцияларга бөлүнүп, ар бир бирине боюнча тыкыр талдап иштешүүдө. Бүгүнкү жыйында баш мыйзамда кыргыз тилинен башка атайын макам алып жүргөн тилдерге расмий тил деген макам берилбеши керектиги айтылды. Ошону менен уда Конституциялык кеңешмеге дагы 10 мүчө кошулду. Ал арада жаңы конституцияга сын айтып келген саясатчылар сунуш берүүнүн ордуна дагы деле ар жерден чыга калып, каршылыгын көрсөтүп жатканы көпчүлүк тарабынан калпыстык катары сыпатталууда. Сапар Акубеков жаңы талкууланып жаткан баш мыйзамдын күнгөй тескейине кененирээк токтолмокчу. Конституциялык кеңешмеге мүчө болууну каалагандардын саны артканына байланыштуу конституциялык реформаны ишке ашырууда бардык тараптын пикирин эске алуу максатында анын курамы өзгөртүлүп, дагы 10 киши жаңы кошулду. Бул жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов кол койду. Бүгүнкү күндө баш мыйзамдын ар бир беренелери тыкыр талкууланууда. Конституциялык кеңешменин жүрүшүндө тил маселесине да көңүл бурулуп, кыргыз тили гана атайын макамга ээ болушу керектиги тууралуу сунуш айтылды. Ал эми Максат Чакиев англис тилине расмий макам бериш керектигин сунуштады. Биздин улутта жаштарга караганда орустар бизден тезирээк үйрөнүп алды. Болду, кыскача менин эмем ушуда. Ушу кыргыз тилине калтырышыбыз керек, калган тилдерге жакшы мыйзам кабыл алып, конституцияга жашышыбыз керек. Өнүктүрүш керек, жолтоо болбош керек, башка иш. Антпесек биздин кыргыз болбой кала турган болдук. Жана киргиз менен кыргыз деген сөз ушундан чыгып атат. Эми бул азыркы заманбап дүнөлүк технологиялардын, техникалардын, жаңы заманбап техникалардын, ошондой эле азыркы дүнөлүк процесстер болуп жатканга эгер биз аралашабыз десек, мен ушу урматтуу кеңештин мүчөлөрү протоколго ушу киргизип койсоңуздар. Тийиштүү секция ушул экинчи расмий тил катары англис тилин карап көрсүн деген тапшырма берип койсоңуздар. Коомчулукту удургутуп, айрым саясатчылар Садыр Жапаров конституциянын автору деген ар кандай маалыматтарды таратышууда. Бирок Жапаров баш мыйзамга кийлигишпей турганын билдирип, курултай институту жана президент жоопкерчиликти алып, өкмөт менен президентти бириктирип, бир эле аппарат болуусун сунуштаган. Жапаровдун мындай сунушу да колдоого алынып жатыптыр. Президенттин администрациясы өтө эле чоң. Абдан туура айткан. Себеби президенттин аппаратындагы структуралар бүт бийлик тутагындагы премьердин структураларын баарын кайталайт. Садыр Жапаровдун азыркы кандидат катары айтып атканы абдан туура да. 10 январда президенттик шайлоо менен уда Кыргызстандын башкаруу системасын тандоо боюнча референдумду өткөрүү жөндүү экендигин Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү да колдоп жатат. Пикетте чыгып жүргөндөр, элди туура жака бурбагандардын негизинде болду. Алар мынтип элди буруп атканда эле айтып атпайбы, референдумга 15 күндө, 20 күндө же бир айда карап эле ушу баш мыйзам алып келген чампалай коесуңарбы, туура эмес деп. Алар да жок, шаштырган жок эч ким. Карай берсин канча болсо да. Бирок референдумга башкаруу системасын алып чыккыла деп атат. Парламенттик болобу, президенттик болобу же аралашма президенттик парламенттик болобу деп 3 суроону койгула деп. Ушу 3 суроону койсо мен ойлойм туура эле болот. Ал кишинин бир нерсеси мага жакты, ал айтты. 10 январда президенттик шайлоо менен чогуу эле бийликтин кайсыл формасын тандап алабыз деген. Азыр ошол маселе катуу талкууда болуп жатат да.
негизги маселе ошонун айла чекесинде болот азыр. Жаңы конституциялык долбоор коомдук талкууга чыккандан тарта айрым саясий топтун түн уйкусун бузуп, карама каршылыктарын билдиришип, талкууланып жаткан баш мыйзамга сын көз менен карашууда. Кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзам боюнча сунуш бербестен ач айкырык салганы калпыстык деп бааланууда. Адамдын аброюна шек келтиргенге чейин кетип калышып атат. Никто деген бул такыр туура эмес сөз. Мисал үчүн андай болсо келип өзүнүн оюн айтып, пикирин айтып, өкүлчүлүгүн жөнөтүп, могу жерде оюн гениалдуу ойлор болсо айтыла турган жери ушул жерде. Мисал үчүн мен өткөндө айттым, ошол конституция өзгөрбөш деген керек дегендердин да өкүлдөрүн киргизиш керек да бул жерде. Угушубуз керек. Эмне үчүн өзгөрбөш керек дегендей. 2010-жылдагы баш мыйзам жеке кызыкчылыкты көздөп жазылган деп сынга алынып, 17-ноябрдан тарта конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлду. Конституциянын жаңы долбоорун жогорку кеңештин 80 депутаты демилгелеген. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жарнамалык негизден кийин түз эфирди улантабыз. Кыргызстан жыл башынан бери чет элдик донорлордон 343 миллион доллар каражат алды. Муну улуттук валютага которгондо 25 миллиард сомду түзөт. Бул туурасында парламентте 2020 жылдын бюджетин өзгөртүү маселеси каралып жаткан учурда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков билдирди. Өкмөт аталган каражаттын 17 миллиард сомго жакыны айлык маянага, пенсия, жөлөк пулга коротконун билдирди. Мындан улам сандан сапатка өтүү максатында мамлекеттик структурада иштеген кызматкерлердин 10% кыскартылмакчы. Коронавирустун кесепети жана өлкөдөгү саясий башаламандыктын кесепетинен улам республикалык бюджетти кабыл алуу 2 ирет өзгөртүлдү. Республикалык бюджеттин көлөмү чет өлкөдөн алына турган гранттарды кошо эсептегенде 163 миллиард сом болору пландалууда. Бул 2020 жылдын биринчи кабыл алынган бюджетине салыштырмалуу 610 миллион сомго аз. Ал эми кайра өзгөртүлгөндөн кийинки бюджет боюнча 25,9 миллиард сомго көбөйөт. Чыгаша бөлүгүн 173,1 миллиард сом менен бекитүү сунушталууда. Муну менен бюджеттин тартыштыгы 7,1 миллиард сомду түзөт. 2021 год станет для всех нас очень важным годом. Стабилизация экономических процессов и создание условий для устойчивого развития экономики является одной из основных задач правительства. Новиков бюджеттин таңкыстыгын жоюу үчүн 2021 жылы мамлекеттик органдарда иштеген кызматкерлердин санын 50%га чейин кыскартпаса, кырдаал мындан дагы жаман болоорун айтты. Учурда мамлекеттик структураларды оптималдаштыруу боюнча комиссия иштеп жатканын билдирди. Жарандык коом өкүлдөрү өкмөттүн комиссиясына аймактардагы эркин эксперттерди кошууну сунуш кылды. Айтымдарында президенттин иш башкармалыгынын бюджети 1 миллиард сомдон ашат. Президенттин аймактардагы резиденциялары максатсыз пайдаланылып же иштебей турат. Мындай объектилерди туура максаттуу пайдалануу керек. Ал эми оптимизация кылыш үчүн кээ бир мекемелерде тескерисинче штаттык орундар пайда болушу мүмкүн дешет. Миграционная службаны дагы ошол министрликти күчөтсөк болот. Эгерде мындай миграция жаатында көбүрөөк иштейбиз десекчи. Ал деген ошол адистер, эксперттер аныктап бериш керек. Биринчиден ошол жанагы ушул министрликтен элдер кандай кызматка муктаж деген немени приоритетти тандап алып туруп, анан кийин ошого карата немелер отделдар түзүлүш керек да. Мындайча айтканда, ар бир отдел бир милдетти өзүнө алыш керек. Буга чейин бир нече рет мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу болгон, бирок кандайдыр бир себептер менен кайра эле мамлекеттик муниципалдык ишканаларда бири-бирин кайталаган бөлүмдөр көбөйгөн. Өкмөттүн 2 жума ичинде оптимизация кылабыз дегени ишке ашышы кыйын нерсе. Ананда мамлекеттик кызматкерлерди кыскартууну көз карандысыз эксперттер ишке ашырышы керек дешүүдө. То есть мындайча айтканда, ошол жанагы 2 жуманын ичиндеги ишти көз карандык эксперттер жасап бериш керек. Өзүлөрү ошо министрликте иштегендер жасап бере албайт. Эмнеге дегенде, алар кызыктар эмес да. Өзүнө ыңгайлуу болгон отделдерди калтырып коюшу мүмкүн, өзүнө ыңгайлуу эмес отделдерди кыскартып коюшу мүмкүн да. Же болбосо өзүнө жакпаган адисти жанагы
көп суроо берген, андан кийин башын ооруткан адистерди жоготуш үчүн эле ошо отделдерди кыскартып коюшу мүмкүн. Казынадагы каражатты сарамжал кылабыз деген кадам туура, бирок элдин пикирин эске алуу керек. Себеби бардык министрликтер өздөрүнө оптимизация кылууга кызыктар эмес. Ошондуктан элдин суроо талабы көп мекемелерди кыскартуу тескерисинче зыян бериши мүмкүн. Андыктан оптимизациядан биринчи административдик реформага барып, облус башчыларын таптакыр эле жоюп салуу сунушталууда. Райондорду иргилештириш керек, айыл өкмөттөрүн иргилештириш керек. Баягындай Кыргыздын өзүнө мөнөздүү болгон аймактарга гана бөлүп коюш керек. Ошондо өкмөт өзүн өзү кыскарат. Министрликтер да кыскарат. Менимче бир 7-8 министрлик жетет. Агенттик, комитет дегендер баары жоюлуш керек да. 5 октябрдагы тополоңдон кийин өкмөттүк структураларды реформалоо жана алардын санын кыскартуу талабы күчөгөн. Эске салсак, буга чейин Садыр Жапаров өзүнүн кайрылуусунда азыркы учурда көп кызматтарды технология аткарып калганын эске алып, атка минерлердин бир тобу кыскартууларын кулак кагыш кылган. Мамлекетке пайдасы тийбеген кызматкерлердин азайышын коомчулук кубаттап жатат. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Кытай Кыргызстандын карызын 4 жылдык мөөнөткө узартуу менен төлөөгө макулдук берди. Азыр бул багытта өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Республиканын жалпы карызы өлкө тарыхында рекордтук чекке жетип, 4,9 миллиард долларга жакындады. Анын басымдуусу Кытайдан алган насыяга туура келет. Садыр Жапаров өкмөт башчысы болуп турганда карызды төлөө тууралуу бир топ сунуштарды айтып, азыр ал эмилгелер акырындап аткарыла баштады. Кыргызстан тышкы карыздан качан жана канткенде кутулат? Кабарчыбыз билип көрдү. Кытай Кыргызстандын карызын төлөө мөөнөтүн 4 жылга чейин жылдырууга даяр. Бул туурасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кече парламентте келерки жылдын бюджети каралып жатканда билдирди. Новиков карыз төлөөдөгү жеңилдиктер тууралуу Кытай тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Эгемендик жылдардан кийин үстөк пайызы эң жогору көп насыя Алмазбек Атамбаевдин тушунда Кытайдан алынган, Бейжиңден алынган карыздардын көбү негизинен Кыргызстанда жолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. 2020 жылдын 31 августуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 827 миллион долларды түздү. Мунун ичинен 646 миллион доллар ички карыз, 4 миллиард 180 миллион доллар тышкы карыз болуп саналат. Анын 1 миллиард 778 миллион доллары Кытайдын Эксим банкына туура келет. Эгерде президенттердин башкаруу мезгилине бөлгөндө Аскар Акаев башкарган 2005 жылга чейин Кыргызстандын тышкы карызы 1 миллиард 949 миллион доллар. Курманбек Бакиев президент болгон 2005-2010 жылдары 2 миллиард 475 миллион доллар. Роза Отунбаеванын тушунда 2 миллиард 802 миллион доллар. Алмазбек Атамбаев иштеген 2017 жылга чейин тышкы карыз 3 миллиард 742 миллион долларга өскөн. Ал эми Соорунбай Жээнбековдун тушунда 1 миллиард 339 миллион доллар карыз алынган. Тилекке каршы биздин болгон президенттерибиздин баары карыздын эсебинен гана элди багып келген. Экономиканы карабай коюшкан, контрабандага жолдун баарын ачкан. Укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлери, фискалдык кызматкерлер салык чогулткандын ордуна контрабанданын эсебинен жашап, жана ошолор өркүндөп келе берген да. Мына Алмаз Шашенович 3 миллиард 740 миллион доллар алды. Жакында эле кеткен 3 жыл иштеген Жээнбеков Сооронбай Шарипович 1 миллиард 339 миллион доллар алды. 19 жылдан баштап төлөй баштадык. Эмдиги жылы 300 миллион долларга чейин накталай төлөйбүз. Доллар канча болорун билбейбиз. Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка келген соң тышкы карызды төлөөнү да негизги багыт катары алып, анын бир нече жолдорун сунуштаган. Жапаровдун демилгеси менен экономика министрлигинин алдында атайын эсеп ачылды. Тышкы карызды төлөө үчүн элден да акча чогултуу боюнча демилге буга чейин да көтөрүлгөн болчу. Кудай буйрса, баягы сырткы карыздардан өзүбүздүн эле күчүбүз менен башка өлкөлөргө жалдырап акча сурабай эле бир 2 жыл дебейин, бир 3 жыл, 4 жылдын ичинде эле кутулуп кетчү биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Мына ушунун долбоорлорун даярдап атабыз азыр. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча ушул күнгө чейин атайын эсепке жарандардан 567 миллион 300 миң сом келип түшкөн. Бул экономикалык мунапыстын алкагында ишке ашып эсепке 5 киши акча которгон. Мындан сырткары каржы министрлиги элди патриоттуулукка үндөп жатат. Анткени бул эсепке ыктыярчылар көңүлүнөн чыккан акчасын да бере алышат.
Ошо байыбыз дегендер азыр мына баягы биз мындай кечебиз, эгерде силер ушуну мындай кылмыш жол менен алган болсоңор дагы азыр төлөсөңөр кечебиз дейт го. Ошол ыкманда колдонуш керек. Колдонбосо болбойт. Көрүнгөн нерсеге чачпаштан бай кишилер өлкөнүн эмесин ойлоп, тагдырын ойлоп. Ошолор дагы кандайдыр бир суммада жанагы эмеге эме кылып. Кече эле Кытай мейли 5-6 жылга жылдырып беребиз, бирок 2% дагы төлөйсүңөр деп койду. Ал утуруп өсө берет, туй берет да эмес. Ошон үчүн андайга пролонгация жанагында улаганды коюш керек дагы. Пандемияга байланыштуу быйыл Кыргызстан тыштандагы 25 миллиард сомдой карыз грант алды. Анын 17 миллиард сомго жакыны социалдык төлөмдөрдү төлөөгө сарпталды. Тышкы карызды төлөөнүн эң жогорку чеги 2025-29 жылдарга туш келет. Адалсынған мамлекеттик кызматкерлердин үйүнөн 6 камандын башы чыгып жатат. Мамлекеттик кызматка келип кымырып жегендер кармалып баштады. Алар эмне өлкөнү эмес өз чөнтөгүн толтуруу үчүн келишкенби? Акыркы күндөрү көзөмөл органы жана улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалгандар менен абакта ичи толгудай болуп турат. Арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнөн тарта акимдерге чейинки оозу майланышкан кызматкерлер бар. Гүлшайыр Талантбек кызы акыркы күндөрү айыпталып кармалган кызматкерлердин жагдайына токтолот. Кызмат абалына кыянат пайдалануу, ишенип берген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу, коррупция, мыйзамсыз байоо бул акыркы учурда көзөмөл органы УКМК тарабынан активдүү иштеген беренелер болуп калды. Кармалгандардын бардыгы мамлекеттик кызматта иштегендер. Айыл өкмөт, аким, губернатор, министрдеги бул катарда президенттик аппараттын кызматкерлери дагы бар. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалды. Ал кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен тергөө амалдары жүрүп жатат. Дыйканбаев 2020 жылдын октябрь айында шайлоо өнөктүгүнүн убагында кайсыл бир саясий партиянын кызыкчылыгын көздөп стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып саларын айтып, коркутуп 7 миллион сомдон ашык каражатты талап кылган. Кодексинин 320 беренеси боюнча кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул сыяктуу упузалап акча талап кылганды өзүнө кесип катары көргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы бар. Акыркы 1 ай ичинде бир нече мүчөсү кармалып, коопсуздук кызматынын абагынан жай алган. Акыркы күнү кармалган уюшкан кылмыштуу топтун Чач Кайман аттуу мүчөсү Чүй облусунан колго түштү. Андан кийин коррупцияга шектелип Бишкек шаарынын Октябрь районунун акими Фимпол тарабынан кармалды. Аким соттун чечими менен конфискация боло турган жер тилкесинин ээсин алмаштыруу боюнча коррупциялык схемага айыпталып жатат. Колу булганган аким бул кызматка октябрь айындагы бийлик алмашуу учурунда гана келген. Бул коррупцияны токтотуш өчө кыйын болуп атат. Азыр мына жаңы бийлик келгенде ошол сиз берген суроо ушундай да, азыр эч кимди бекитпей калышты да, кармалган. Ошон үчүн 1 айдын ичинде 20-30 кармалып калып атат. А мурда андай болгон жок. Мисалы мен бир эле факт айтайын. Мына ноокаттык болом мен өзүм адвокат катары иштеп атып, Ноокат райондук сотунда бир судья бар. Анын фамилиясын эми жакырга чыгарабыз жакында. Ал судья заказ боюнча граждандык ишти алат дагы. Берки тараптын кызыкчылыгына чечип атат да. Мурдакы бийликке жаздым да 3 жолу президентке жаздым. Мага даже ответ келген жок, жооп келген жок да. Вот мына жаап жашырды ушуну айтыш керек да. Ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы жемкорлуктун четинде калбаган. Буга чейин аталган мекемедеги кыңыр ишти 7-канал бир нече жолу чагылдырып келген. Көп узабай инспекциянын башчысы Калыс Жумаканов УКМК тарабынан камакка алынды. Ал ийри мүйүздү жана майда малга вакцина дарыларды сатып алууда казнадагы каражатты мыйзамсыз чыгарып кеткени белгилүү болгон. Жумаканов мында коррупциялык схеманы түзгөн. Ал бул иште жалгыз эмес, 2 орун басарын кошо ала кирди. Андан төмөн түшө турган болсок, мисалы соцфонддун жетекчиси кармалып 2 айга камакка алынды. Ветеринария кармалды, какой-то бир 32 миллион жөнүндө. Ошондой эле Аламидин районунун прокурору жана замы кармалып атат. Дагы кимдер айта берсе чекеден толтурады вообще. Соттор бар арасында. Бишкек шаардык сотуна менеке жакында эле арест кылышты.
Социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев кармалып Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 17 январга чейин камакка алынды. ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын орун басары Нур Сатыбалдиев кармалган. Ага акча каражаттары мыйзамсыз алуу коррупция беренеси менен айып тагылууда. Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын мурдагы жетекчиси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шек саналып жатат. ИИМдин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун эниси Улук Өмүрзаков көмүркенин рейдерлик жол менен басып алууну уюштурушу мүмкүн деп шектелүүдө. Чүй облусунун Аламүдүн районунун прокурору Эдилбек Стакиев жана анын орун басары кармалган. Алар чечимдерди өзгөртүп берүүгө адалап, каражатты талап кылышкан. Бул ноябрь айында эле оор беренелерге айыпталган фактылар гана болду. Кыргызстандагы сазга баткан мамлекеттик кызматтарды колу булганган айып менен тизбектесе, абактын тең жарымын ээлегидей. Кылган үчүн УКМКнын кызматкери эл минбеген машинада айдап хан сарайларда жашап атпайбы? Мен жөнөкөй прокурорду, жөнөкөй УКМК кызматкерин, Финполдун бир жөнөкөй кызматкерин көргөн эмесмин буга чейин. Өзү алган айлыгындай көрсөк, көтөрүп көрсөк, 15.000-16 000 эле тегереги. Ошол эле 15.000-16 000 алган мугалимдер деле бар да, университет иштеген. Алардын жашоосу менен алардын экөөнүн жашоосу эки башка да, эки башка. Ошон үчүн буларды коррупция кылбады дегенден алыспыз, бирок булар мамлекеттик азыр кармалып аткан кызматкерлер буга чейин деле коррупция кылып келген болушу мүмкүн. Акыркы учурда кылмышка шектелген жарандар өтө тездик менен кармалып жаткандыктарын билдиришет. Мында улам мындай ылдамдыкты токтотпоо керектешүүдө. Анткени кандай бийлик келбесин, башында амалы жакшы, аягында солгундап калышы менен элдин үмүтү басаңдап калуу ыктымалы бар дешет. Реалдуу коррупциянын мындан дагы күчөтүлгөн жанасына барышына үмүт кылабыз. Бизде коррупционер толтура. İzdese бардык жерде коррупционер бар. Эгер коррупционер жок болбосо, Кыргызстан мынчалык сазгалатпайт болчу. Кыргызстан кедей өлкө эмес, тонолгон өлкө деп айтып эле жүрбөйбүзбү? Эл аралык иликтөөлөр Кыргызстандын жемкорлуктун сазына баткандыгын далилдешкен. Атайын сурамжылоонун жыйынтыгында Кыргызстан кымырып жеген өлкөлөрдүн баш табына тизилген. Мында улам Кыргызстандагы элдердин арасындагы сурамжылоодо эң коррупциялашкан тармак деп бажы кызматын, транспорт министрлигин, саламаттыкты сактоо тармагын, билим берүү, акча берип айласын тапканга ыңгайлуу болгон мамлекеттик каттоо кызматын жана сот, милиция кызматтарын тизмектеп беришкен. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчар Асылбек уулу, 7 канал, Ош. Жалал Абад облусу 100% кышка даяр. Бул багытта 1076 социалдык объекттин жылытуу системасы жана от казандары даярдыктан өткөн. Район шаарлардан алынган маалыматтарга ылайык кыш мезгилинде калкка 176 400 тонна көмүр отун керектелсе, учурда анын 100% камсыздалып бүттү. Облустун анын ичинен Жалал Абад шаарынын кышка даярдыгы боюнча кабарчыбыздын кийинки материалында. Быйыл эрте түшкөн кыш капчыгы жука адамдарга кыйынчылык алып келди. Алсак Жалал Абад шаарынын тургуну кыз Жибек Нусуева кампасындагы акыркы бир кап көмүрү менен үйүн жылытууда. Көмүрдү тонналап сатып алууга турмуш шарты туура келбейт. 200 сомдон. 200дөн 2 тыйын кам жок деди, 200дөн алып эле келе бердим. Бу жерде классташ балдарым бар эле. Барсам алар жок экен, бир 10га алып келип алайын. Берем да айлыктан силерге десем, алар берет да. Десем алар жок экен, анан келе берген. Облус жашоочуларына көмүр камдоого жалпы 149 сатуу түйүндөрү иштөөдө. Мында 1 тонна көмүрдүн орточу баасы 4500 сомдон 6500 сомго чейин. Жерлерде бааны туруктуу сактоо алкагында көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Отундун кымбатташы жол акы чыгымдар менен байланыштуу болууда. Актабайт да жерде аренда бар, аяктан сатып аласың. Азыр элдерде бар запас бар азыр. Жол январдын 15-тенден арака уже дагы ала иштейт. Билдин серин алып 1 га 2 каптан алып. Быйыл Жалал Абад шаарында 55 көп кабаттуу үй, ошондой эле 30 бюджеттик жана коммерциялык мекемелер жылуулук менен камсыздалды. Ага ылайык калаадагы 16 откана учурда оңдоп түзөөдөн өткөн. 28 октябрдан тартып жылуулук системасы өз нугунда берилүүдө. Отун запастары боюнча айта турган болсок, көмүр, мазуттар бардыгы жетиштүү деңгээлде даярдалган. 1,5 миң тонна көмүр
иштетиле турган болсо толугу менен азыр биздин ошол ооруканалардын кампаларына түшүрүлгөн. 2700-гө жакын окуучу билим алган Жалал Абад шаарындагы номер 13 мектепке 1000ге чукул окуучу келүүдө. Мектеп суук деп ошол эле учурда коронавирус илдетинен кооптонгон 50-гө жакын окуучунун ата-энеси балдарын аралыктан окуусун суранышкан. Деген менен борборлоштурулган жылытуу системасы орнотулган мектепке 28 октябрдан тарта жылуулук бериле баштады. Күнгөй тарапта кабинеттер 20-22 градуска чейин болуп атат, ал эми тескей тараптагылар ошол 16 градус, 17 градустарды берип атат азыркы учурда. Бирок балдардын жоктугуна байланыштуу баягы азыраак болгондуктан класстар эмиле башталган үчүн дубалда адамдар көп муздап калгандыгына байланыштуу эми күндөн күнгө кабинеттердин жылуулугу жакшырып келе жатат. Жалал Абад облусунда көмүр казуучу 15 жай бар. Облус аймагында жыл башынан бери 228 000 тонна көмүр казылган. Коңшу Өзбекстанга 232 тонна экспорттолгон. 10 айда эле 232 000 тонна көмүрдү экспортко чыгардык. Бул мына Жалал Абад станциясынан 6056 тоннасы кетти. Калганы толугу менен Шамалсай станциясынан жана Ташкөмүр станция, 2 станциядан темир жол аркылуу Өзбекстан Республикасына экспорттолду. Администрациядан билдиргендей, облус калкына 176 400 тонна көмүр отун керектелсе, учурда анын баары камдалган. Анын ичинен 720 билим берүү жайларына, 336 саламаттык сактоо мекемелерине да көмүр жеткирүүнүн тагыраагы кышка даярдык иши 100% бүткөрүлгөн. Демек, адистер кыш чилдеде олуттуу маселе жаралбайт деген үмүттө турушат. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агымбердиев, 7 канал, Жалал Абад. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкөдөгү мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулар, түрдүү окуяларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Биздин элдик репортер берүүчү иштеп жатат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын курч экенин эсиңиздерге салабыз. Андыктан санитардык сактануу эрежесин эстен чыгарбай, беткап режимин сактаңыз. Алдыда аба ырайы күтөт. Эфирде Нурдөлөт Таштанбек уулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.